Саламатсыздар, урматтуу менин жабык өнүгүү клубумдун катышуучулары. Бардыгыңыздарга кутман кеч. Эми мен сиздерге бүгүн жакшы инсайттар менен бөлүшө кетейин. Өзүңүздөр билгендей, жанагы жабык маркетинговый семинарга катышып келдим. Ал жерде ошол бир нече филиалы бар чоң бизнестерди түзгөн адамдар сүйлөп бөлүшүп беришти ойлор менен. Анан чындыгында в принципе жанагы бүт эле жеке ишкерлер бири-бирине окшош экен да. Мына мен деле кандай ойлосом, кандай жолду басып өтсөм, алар деле ошондой эле ой бөлүштү дагы, алар дагы мага окшогон эле жолду басып өтүптүр. Эң биринчи жеке ишкерлик кылганда мен ушундай туура көрчүмүн, ойлочумун, практика жүзүндө көрдүм, алар дагы ошентип айтып атат да. Вот эч качан дароо эле ийгилик жаратып ийем дебей, возможно, болбой калышы мүмкүн, бирок анысына карабай мен алдыга кадам таштап жазай берем деген башында настрой болуш керек да. Азыр бардыгы эле жана жеке ишкерлик кылам, бизнес нолдон кантип байып кетем дароо эле деп ойлойт дагы, анан акчасы жок туруп бизнес баштайт дагы, тем более эчтеке пайда көрбөйт да. А бизнесте мындай да, бир аз тиги акча саласың, анан пайда көрбөсөң деле, жарым жылдай эч кандай бир жыйынтык чыкпаса деле, то есть чоң акча алып келбесе деле, зато сен ошол кылып аткан ишиңен рахат алып, уже перспективасын көрө баштасаң да, Кудай буйрса мына ушундай кылсам, элдер ыраазы болсо, элдер ыраазы болгондон кийин менден ала баштайт экен деп, ошондой бир үмүтүңүз болсо, анда ишиңиз жүрүшөт да. Эмнеге дегенде, мына 10 жыл мурун ушундай ушуга окшогон маркетинговый бир семинар өткөн да. Ошо семинарда эң кыйынмын деген маркетолог айтканда, маркетингдин максаты эмне? Эң биринчи ошол компания акча табыш керек, акча иштеш керек. Орусча айтканда, мынтип айтат экен, в чем цель маркетинга? Компания должна зарабатывать деп айтканда. Ошондо баардыгы кол чапкан, молодец, молодец, сонун айтты депчи. Бирок ичимен мен сомнение болгом да, кантип эле андай болсо тиги элдин баары эле байып жыргап кетмек беле, маркетинговый тиги бүт эле баардыгы маркетологдорду нанимать этип, алар аркылуу байып кетишмек, эмнеге андай эмес деп, мындай ичимен ойлоп койгом да. Эми мына 10 жылдан кийин кайра эле ошондой маркетинговый семинарда отурдум дагы, анан жанагы компания должна зарабатывать, баардык аларга кол чапкан, ошонун бирөө да жок. Прям бирөө да жок да, абсолютно башка адамдар. Анан уже спикерлер башкача сүйлөп атат, уже башка ийгиликтүү инсандар да, маркетолог, бизнесмендер, алар мынтип айтып атат да. Маркетингдин маркетинг, бизнес, жеке ишкерликтин эң башкы максаты, эң биринчи сиздердин кардарларыңар силер аркылуу бактылуу болуш керек деп атат да. Сен услуга көрсөтөсүңбү, сенин товарыңды алып атабы, ошол кардар бактылуу болуш керек экен, ал сүйүнүш керек экен, ошол берген акчасына ыраазы болуш керек экен да. Бул биринчиден. А экинчиден, ошол бүт эле адамдар жазап атат да, ошол акчага, конкуренттер деп коеюн, ошол акчага жазап атат, ошол эле товарларды сатып атат, жана ошол услуганы көрсөтүп атат. Демек, сен алардын ичинен айырмаланышың керек экен да. А кантип айырмаланасың? Өзүңдүн кылган мамилең менен гана айырмаланасың да. То есть канчалык деңгээлде сен ар бир адамды тиги кунт коюп, угуп, анын проблемасын чечкенге аракет кылып берип, аны жаман көрбөй, бир гана тиги жакшы көрүп, эгерде бир чындыкты айтсаң дагы, там басып басмырлайын деген максатта эмес, наоборот ушул жакшы болуп кетсе экен деген ниет менен да. Вот ошентип биринчиден сиз кардарымды бактылуу кылсам, экинчиден канчалык деңгээлде мен конкуренттерден өзүмдүн кардарга кылган мамилем менен айырмаланып турам. Мына ушул эки нерсени жасасаңыздар, сиздердин ишкерлигиңиз өсөт экен да. Вот эми мен сиздерге эмнени айта кетейин. Ошентип отуруп, мен жанагы көптөгөн ар кандай ишкерликтерди жасап көрдүм да. Анан менин эң главный жасап аткан ишим бул өзүмдүн предназначение катары, миссия катары жасаган ишим.
ошону мен канчалык кыйын болсо дагы, наоборот, канчалык өзүмдүн чөнтөгүмөн акча салып жазасам дагы, ошол мага эң чоң ийгилик алып бериптир. Атак, даңк, мамлекетти оңдоп, жаштардын аң сезимин оңдоп, аларды туура нукка салган бул менин китеп жазуум болуптур. Мына Инстаграмга дагы чыгарып койдум. Мен 2011-жылы 4-курстун студенти болуп кезимде ошол бир нече акчаны апаман алып, бир нече акчаман стипендияман чогултуп, ошентип анан китебимди басып чыгаргам. Ошондо болгону кыргыз китеп дүкөндөрү 3 эле болчу. Нуска деген дүкөн, жана Арабаевдин ичинде Нурбек мырза, Азамат кыргыз китеп борбору деп ачкан. Нурбек мырза жакында эле жолугуп, аябай ошого ыраазычылыгымды билдирдим. Андан кийин почта, кыргыз почтанын ичинде бир дүкөн бар болчу. Мына ушул 3 эле дүкөн китеп сатчу, кыргыз китептердичи. Анан мына мен китеп окуу мода деп ар кайсы жакта сүйлөп атып, чаптап, элдерге сатып, ар кандай ярмаркаларга катышып, ушинтип атып, биздин аркабыздан жаштар, мындай осознанный жаштар пайда болду да. Алар ойлонушту, вот тетигеле булуң буруч айыл аймактарга китеп жетишпейт экен деп, бир адамдан бир китеп деп атып, анан азаматтар ушул бүт булуң буручтарда китепканаларды ачышты да, акысыз китепканаларды. Анын аркасынан окуган мода болуп пайда болуп баштап, китеп дүкөндөрү көбөйө баштады. Азыр Кыргызстан боюнча 74 китеп дүкөн болуптур. Элестетиңиз, мурун 3 кыргыз китеп дүкөнүн саткан болсо, азыр 74. Мына көрдүңүздөрбү кандай рост. Эми жанагы перекрестокторго мен ошондо 2008-жылы президентке кат жазгамда, көп өткөн жактан столиктерди коюп, эң тиги элдерге шыктандырган китептерди арзан баада саткыла деп. Мына ошондо мени укпай коюшту эле. Мына азыр караңыздар, ошол перекрестоктордо да китептерди действительно арзан баада сатып атат. Мына ошонун баары кылып болунуп чыга келди да. Мурун бул как идея, мечта катары, то есть муну эч ким көрө алган эмес, шылдыңдап ошондой да болмок беле деген акыбалдан карабай деле, жок ушуну кылыш керек деп атып, анан азыр Кудайга шүгүр аябай жакшы жыйынтыктар болуп атат да. Бир гана өзүң өзгөрбөй, элдер да өзгөрүп атат да. Мына мисал үчүн бу жерде китептер жазылып турат. Мына мисал үчүн бул Кыялдан деген китепти мен өзүм басып чыгарган жокмун, өзүм акчамачы. Мына Токтоо деген басмакана чыгыптыр. Булар элестетиңиз 10.000 китеп чыгарып, бүт Кыргызстан боюнча, анан Москва, Санкт-Петербургга чейин сатып аракет кылып атышат. Өздөрү өз акчасына басат, өздөрү сатат, мага бир кандайдыр бир процент берет да. Эми мындай китеби мен мына Кыялдан, ийгилик түгүтпө, сөз чебери, мастер слова, дарящий мечту, ушул 5 китеп чыгып, Кудай буйруса, пассивный доход дегенде эле ай сайын 100.000 сомдун тегерек алып келип атат да. Бирок мунун баары аны мен көргөн эмесмин, анан ошол аркылуу акча табам деп иштеген эмесмин да. Бул элдерди өзгөртсүн, элдерге шык берсин, алардын ой жүгүртүүсү кеңейсин, дүйнө таанымы байысын деген максат менен китеп жазып, өзүм акчама ошону басып чыгарып, жанагы библиотекаларга бекер таратып, яндан сырткары жана мектептер бар эмес беле, ошол жака лекция өтүп, плюс силердин китепканаңарга деп 5 китеп таратып, ошондой убакыттар болгон. Эми мен дагы деле бир нерсени түшүндүм да, бул жаратылышта аябай мыкты закон бар экен, көзгө көрүнбөгөн закондор бар экен да. Сиз аны билесизби, билбейсизби, аны жазайсызбы, жазабайсызбы, баары бир ал закон сиздин деле жашооңузга аябай мындай 100% таасирин тийгизет. Эгерде бир нерсе сизге жетишпей атса, анда сиз бул дүйнөгө салым жасабай жатасыз да. Эгерде сиз бул дүйнөгө канчалык чоңураак салым жасасаңыз, ошончолук чоңураак аласыз. Эгерде сиз эч нерсе бербей туруп, мага келсин деген эгоист көз караш менен болсоңуз, анда сизге келбейт оңой мененчи. Анан кээ бирөө бар, митайымдык кылып бул законду өзгөртүп алам, мен башкача кылам, оңой эле тиги
жолу менен табам дегендин баары убактылуу табат, бирок баары бир мыйзам, ушул жашоонун мыйзамы баары бир ордуна коюп коет да. Жанагы мурун чорныйлар деген болчу, өзүңүздөр билесиздер, чыркыратып элдин байлыгын алып, ошол башка бирөөнүн көз жашы тартып алган акчаларга бизнестерди жасап мына жүрүштү эле. Азыр эмне болду? Өзүңүздөр билесиздер. Андан сырткары чиновниктер бар эле. Тоже коррупция жолдору менен элдин байлыгын тиги элдиге жеткизбей эле өздөрүнүн чөнтөгүнө салып атып, мына анын баары эмне болду? Анын баары куугунтукта жүрөт, акчасы жок, түрмөгө камалган, жумуш ордуларынан бошотулган. Демек, мына эртеби кечпи бул мыйзам баары бир иштеп коет да. Ошон үчүн бул мыйзамдан качам деп ойлобошуңар керек. Ошондуктан мен сиздерге айтайын, эгерде жашооңуздарда бир нерсе аз болуп атса, демек берүүнү көбөйтүңүз да. Азыр мен мисалы үчүн кээ бир адамдар бар да, ушунчалык мындай каалоосу бар, аракет кылгысы келет, өсө турган таланттуу бала да, балабы, кыз кишиби. Мен көрүп атам, көзүм жетип атат да, мындан бир нерсе чыгарынчы. Бирок ата энеси аны колдобойт, акча бербейт, убакыт бербейт. Жок, сен иштешиң керек, как будто бизге малай болушуң керек, бизди багышың керек деген көз караш менен да. Ошондойлорго мен мейли деп, өзүмдүн чөнтөгүмөн болсо дагы аракет кылып ошолорго жардам берем да. Кийин ошолор өсүп чыгып, канча деген адамдарга мисалы үчүн таасирин тийгизе алат. Ошондуктан эгерде сиздердин да жолум жүрсүн, мен жашоомдо бардыгы мол болсун десеңиздер, аянбай көбүрөөк бергенге аракет кылыңыздар да. Ошондо бардыгы жакшы болот. Бирок экинчи чети бар, слишком эле герой болуп бере берген да туура эмес да. Анткени закон ченемдүүлүк бар да, кээ бирөө бар аша чаап бере берет. Андай слишком эле бере берсе, өзүнүн убакытысын, өзүнүн энергиясын сыйлабаган адамга айланат дагы, өзүнөн өзү уурдап аткан болот да, өзүнөн убакыт энергияны уурдап аткан болот. Ал дагы туура эмес. Ошон үчүн бул балансты кармаш керек. Анда эмес, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, бардыгыңыздарга ушундай ой менен бөлүштүм. Эми мен сиздерге жакшы бир кеңеш берейин. Элестетиңиз, мына 5 жыл өттү да, сиз билбейм азыр канча жаштасыз, балким 30 жаштасыз. Анан сиз 35 жаштагы адам болдуңуз да. Ошол 35 жаштагы адам болуп, жанагы 30 жашар азыркы өзүңүзгө кандай деген кат жазат элеңиз. Түшүндүңүз да? Эгер азыр 50 жашта болсоңуз, элестетиңиз 55-ке чыктыңыз, ушул 50 жаштагы адамга өзүңүзгө кандай кат жазат элеңиз. Мына ушул заданияны аткарыңыз. Сөзсүз түрдө эмнеге дегенде, ой менен ойлонгон, ички дүйнөң менен, эмоция менен жазылган, кагаз бетине түшүрүлгөн, бүт чын дилиңизден жазган текст действительно жашоодо аткарылат экен. Мен аябай мындай 100% ушуга ишендим, анткени бүт мен жазган кайра эле эртең менен туруп алып жаза берчимин да, ушундай болот депчи. Ошонун баары болду. 80% бүт аткарылды. Ошон үчүн сиздердики да аткарылат да. Ушул заданияны жазаңыздар, анан кааласаңыз чатка жазып бөлүшүп коюңуз, кааласаңыз жанагы йога күнүндө жолукканда айтып бериңиз. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.